мага экс-президент катары суроолор көп. Абдан көп суроолор. Аны мен мендерге айтылган ар кыл ойлорду айтылган сын пикирлерди угуп атам, көрүп атам, ой жүгүртүп атам, аларды анализдеп жатам. Албетте менде дагы айта турган сөздөр абдан көп. Бирок азыркы кырдаалда мени сүйлөп саясатчылар менен талашып тартышып анан диалогко аралашканыма караганда мен унчукпай турганым биздин өлкөгө пайдасы чоң болот да. Эмне үчүн дегенде, мына өзүңөр көрүп турасыңар, билип турасыңар, саясий туруктуулук өлкөбүздө жаңыдан мына бекемделип келатат. Менин айтканым, дегеним бул таасир этпей койбойт, таасир этет. Саясий чайкоочулук кылуучулар да жок эмес. Мен ошого жол бербейин деп атам да, жол бербейин деп унчукпай турам. Мен жөнүндө кандай жеке мен жөнүндө айтылган сөздөр, айтылган ойлор кандай десе дагы мен аны көтөрөм, чыдайм. Эмне үчүн дегенде, өлкөдөгү саясий туруктуулук жана элибиздин биримдиги мен үчүн баарынан кымбат. Азыр көрүп жатасыңар өзүңөр деле, дүйнөдө биздин мамлекетте коронавируска байланыштуу экономикалык кырдаал жеңил эмес. Андан башка да маселелер көп. Мамлекеттик жетекчилиги колунан келишинче иштеп жатат. Мен ар дайым айтып жүрөм, дагы айтып кетким келет, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок деп. Мына ошондуктан биз баарыбыз тең саясатты азайтып, жараткмандуу жакка басым жасашыбыз керек. Биз болгон күч аракетибизди, мүмкүнчүлүгүбүздү ошо жараткмандыкка арнашыбыз керек да. Анан менин көбүнө унчукпай сүйлөбөйт дейт. Мен унчукпаганымдын эң негизги себеби мына ушул. Мага эң негизгиси элибиздин азыркы мамлекетибиздеги саясий туруктуулук жана элибиздин ынтымагы, мамлекетибиздин биримдиги, элибиздин биримдиги ушул баарынан мага кымбат. Анан эми мен башында айтып кеттим, мага дагы баягы бере турган суроолор көп деп. Буюрса мүмкүнчүлүк болот дагы жолуга алып сүйлөшкөнгө. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум. Сизерге чоң рахмат, сизерге. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, 2 күндөн кийин жараткан Алла Тааланын улуу өз пендине берген улуу орозо айы келатат. Ошол орозо айы менен баардык кыргызстандыктарды, баардык мусулмандарды чын дилимден, чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошол орозо кармагандарга орозолору кабыл болсун. Кылган соолуктук иштери кабыл болсун. Элибизде аманчылык, жерибизде тынччылык, мамлекетибиз өсө берсин. Рахмат сизге, чоң рахмат. Саламат калыңыз. 5 минут берсе, тут ждите вас вот так. Мен жазам сен. Нет, я. Саня, фотоюсь.